Biz жапчашында сошты жапшына кайыптык. Мен кызымды айттым, Такси айдоочусу жүргүнчү кызды сабап салган. Такси айдоочусу жүргүнчү кызды уруп соккону тууралуу маалымат тарады. Жабырлануучунун айтымында ал апасы менен бирге таксиде бара жаткан учурда айдоочу аларды сүйлөшүп жатканына нааразы болуп, жаңжал чыгарган. Алардын сөзүнө караганда айдоочу орой сөздөрдү айтып, унаадан чыгарбай койгон, каршы тилке менен жогорку ылдамдыкта айдаган. Ошондой эле айдоочу аларды телефон уурдады деп айыптаган. Кийинчерээк телефон ошол эле унаанын ичинен табылганы айтылууда. Сузактагы күйөөсүнүн колунан каза тапкан келин Регион телеканалы маркумдун энеси менен эжесинен маек калып, төмөнкүлөрдү билдирди. Жубайлары 2021-жылы расмий ажырашкан. Маркумдун энесинин айтымында киши андан кийин чет өлкөгө иштегени кетип, ал жактан 2 жолу үйлөнгөн. Каргаша болгон күнү келиндин жанында бир тууган эжеси болгон. Ал мурдагы күйөө баласы сиңдисин чет өлкөгө алып кетем деп коркутуп, келин баш тартканына чыр чыккан. Шектүү келинди эжесинин көзүнчө 2 жолу муунткан. Эжеси жардам сураганы эшикке чыгып келгечи сиңдисин өлтүрүп койгонун айтты. 28 жаштагы келиндин артында уулу менен кызы калды. Балдар азыр тайенесинин колунда. Менин оюмча айыппулду сөз түрдө Масабалда унаа башкаргандардын күбөлүгүн 12 жылга алып коюу сунушталууда. Жогорку кеңештин сот укук маселелери, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин жыйынында жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, биринчи окууда колдоо тапты. Баянамачы Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов айтымында мас абалында жасалган бир же бир нече адам өлүмү болгон оор кесепеттерге алып келген эреже бузуулар үчүн жоопкерчиликти күчөтүү, жабырлануучу менен жарашуу жолу аркылуу кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу, жазалардын даражасын кайрадан карап чыгуу, эркиндигинен ажыратуунун узак мөөнөттөрүн белгилөө жана пробацияны колдонуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу сыяктуу өзгөртүүлөр сунушталууда. Мындан тышкары мопеддерди механикалык транспорт каражаттарына теңеп, аларды башкаруу үчүн А1 категориясындагы айдоочулук күбөлүктү милдеттендирүү каралууда, деди Октябрь Урманбетов. Кыз Айжынай мурунку менин жубайым. Күйөөм психологиялык жактан зомбулук көрсөтүп жатат деген аялдын жолдошу коомчулукка кайрылды. Буга чейин социалдык тармактарда бийлик өкүлдөрүнөн жардам сураган аялдын видеосу тараган. Анда ал жолдошу ага психологиялык жактан зомбулук көрсөтүп жатканын билдирген. Бул боюнча Ленин Рип маалымат берип, аялдын арызынын негизинде жолдошу 3 сутка камакта отуруп чыкканын билдирген. Бүгүн жогорудагы арыз ээсинин жолдошу коомчулукка кайрылып, аялы чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратып жаткандыгын билдирген. Ошондой эле ал жубайынын коргоо ордери бар экенин жана ал анын талаптарын жана мыйзамды бузбагандыгын билдирген. Блогер Айтелек Орозбековго милицияга арыз жазылды. Социалдык тармактарда блогер Айтелек Орозбековго карата милицияга арыз түшкөнү тууралуу маалымат тарады. Маалыматка ылайык окуя Куликовский соода түйүндөрүнүн биринде болгон. Айтелек Орозбеков аталган дүкөнгө кирип, кызматкерлерден мамлекеттик тилде тейлөөнү талап кылган. Анын мындай аракетинен кийин дүкөндүн өкүлдөрү укук органдарына арыз менен кайрылганы айтылууда. Бул окуя коомчулукта ар түрдүү пикирлерди жаратты. Айрымдар блогердин аракетин оройлук жана адепсиздик катары баалап, мыйзам чегинде жазага тартылышы керек деп эсептешсе, башкалары Орозбеков Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын аткарылышын гана талап кылганын белгилешүүдө. Алардын пикиринде мамлекеттик тилде тейлөөнү камсыз кылуу дүкөндүн милдети болуп саналат. Учурда бул окуя боюнча расмий органдардан түшүндүрмө күтүлүүдө. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам.
Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Каматганга эле кызыктар болот. Кыскасы. Мен түшүнгөнүм ошол эле. Мен дагы журналист катары ошо суроо кооптуу жагдай жаралып атат дейм. Анткени азыр эгерде сот андай укукка ээ болбогон үчүн тиешелүү укук коргоо органдарынан кайрылган деп атат да. Жанагы прокуратуранын полномочиясы бар дейт. ОУДга, ички иштер министрлиги. Азыр булар ошол түз эле ошол тарапка кеттүү, Кудай билет да. Эгерде алар барып арызда турган болсо, ошол укук коргоо органдары да сени камакка алып коюшу мүмкүн деп чочуп аткан жерим жокпу? Толук болушу мүмкүн. Мен азыр 1 сааттайм, 2 сааттайм же эртең бүрсүгүндө сөзсүз камашы мүмкүн. Мен аны биле эле турам. Себеби булар азыр арыз жазат да барганда. Булар мен үстүмөн басым жазашты биздин үстүбүздөн дейт. А мен эч кимисин булардын баардыгынын аты жөнүн, фамилиясын билем, бирок мен интернетке барга. Biz жашыныкка соғышты жашыныкка айттык. Мен кызымды айттым, наушниктерин алып. Все подместно делается. Все. Кыз Ажынай мурунку менин жубайым мени каралоо видеосун чыгарыптыр. Ал жерде эч бир чындыкка дал келбеген сөздөрдү айтыптыр. Жана мени зомбулукка дагы айыптаптыр. Эч кандай зомбулук болгон эмес. Менде бүт далилдерим бар. 5 жыл жашадык, бактылуу жашадык, жакшы жашадык. А бирок ушул акыркы учурда, ушул 1,5 жыл учурунда аябай эле кыйнап койду мени. Ошол себептен мен буга бизди ажыратуу боюнча Ленинский райондук сотко арыз жазганмын. Жана мени дагы ОПГга айыптаптыр. Эч кандай ОПГны тааныбаймын мен. Жана укук коргоо кызматкерлеринен охранный ордерди алганмын. Ошону сактап келатамын. Жана азыркы учурда Ажынай бир аз ооруп жатат. Ага мен жардам бергенге дагы даярмын. Жана ушул нерсени туура жагынан кабыл алып коюшуңуздарды суранам. Рахмат. Бардыгыңыздарга Алланын рахматы жана мээрини болсун. Саламатсыздарбы? Мен Жолдошбек кызы Ажынай. Жолдошум Бакиров Усман Темирбекович менен 5 жылдан бери жашап келгенбиз. Анын 4,5 жылы шарият никесинде, ал эми 6 айлык официалдуу никеде турабыз. Жолдошум жана кайынжуртум тарабынан мага карата акыркы 3 жылдан бери психологиялык зомбулук, ал эми акыркы 1 жыл 2 айдан бери физикалык жабыр тартып келем, физикалык зомбулукка көрсөтүлдү. Азыркы учурда ортодо 3 жашар балабыз жана 6,5 айлык боюмда бар. Бакиров Усман Темирбекович уюшкан кылмыштуу топтун мурунку мүчөсү, же болбосо азыркы дагы мүчөсү, Каймана аты тапанча. Менин жана ичимдеги баланын ден соолугуна чоң коркунуч жаратып жатат. Мен азыр заранее жазып алып окуп атам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана УКМК жетекчиси Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич мени өз коргооңузга алып берүүңүздөрдү суранам. Мен азыр кайсы учурда эмне болуп кетем деп өзүм коркунучта жашап келем. Баламды Абдулазиз 3 жашар баламды 25 декабрдан бери көрсөтпөй келет. Бул адам жана тарапташтары тууралуу мен көп маалымат билгендиктен аябай коркуп келем. Менде дагы бул ала качуу жолу менен мыйзамсыз алган. Менде дагы булар коркутуу, үркүтүү жолу менен номеримди алып, ушул адам менен таанышкан. Мага карата көп изменалары да болду, инфекция да жугузду, жүрөгүмдүн алдындагы баламдын жашоосу дагы коркунучта болуп жатат. Угроза дагы болуп, 1 эмес 3 жолу больницага жаттым, поступление болдум. Ушул учурда мен азыр ата-энемдин үйүндөмүн. Ага чейин бир жума баш калкалоочу жайда коргоо ордери менен жаттым. Баш калкалоочу Аялзат кризисный центринде. Мен жакындарымдын коопсуздугу үчүн, өзүмдүн коопсуздугум үчүн корком. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, мени коргооңуздарга алып бересиздер деген үмүттөмүн. 1 жыл мурун мени Tahmini komada dedi men, öldü demedi menga.
Kesem ölüp koptu. Сузак районунун Сузак айылында 3 январ күнү каргашалуу окуя катталды. Тахмина Рустамжан кызы мурунку жолдошу тарабынан мыкачылык менен өлтүрүлгөн. Бул үрөй учурган окуяга маркумдун бир тууган эжеси Ситора күбө болгон. Эжесиңди ошол учурда бир батирде чогуу жашап турушкан. Ситора ошол каргашалуу күндү эскерип, окуянын ар бир ирмемин жүрөгү сыздап айтып берди. О, алып кетемин деди, сенин бизге жол жок, кетмеймин мен балаларды ташап. Балаларды кимге ташап кетемин деди. Додуне у бала айтты. Ал келип сиңдимди Россияга алып кетем деди. Сиңдим мен кетпейм, балдарды кимге таштап кетем деди. Ошентип экөө сөз талашып уруша кетти. Менин алдымда сиңдимди 2 жолу муунтуп койду. Тахмина менин артыма бекинип жатты. Сиңдим ошол убакта мен дагы турмушка чыгышым керек. Сен деле үйлөндүң го дегенде катуу жини келип кетти. Сиңдимден башка турмушка чыга турган адамы деле жок эле. Ошол учурдан милицияга чалдым. Бирок алар менен байланыша албадым. Тахмина качканда жыгылып түшүп артынан барып комнатага алып кирип кетти. Артынан барсам жаткан жеринде муунтуп жатыптыр. Ошол учурда колума тийгени менен уруп жаттым. Бирок ага карабай мени жогол деп кыйкырды. Эшикке чыгып жардам сурап адамдарды алып келсем Тахминаны өлтүрүп койгон экен. Тахминанын ахвалын көрүптү, ахвалын көргөндөн кийин уже болду, апа, бесполезно деп улар ham чыгып кетишти. Чыгып кетиштен алдын бул биринчи алып келген бала немеге скорыйга телефон кылды. А мен милицияга телефон кылдым. Менден алдын у өзү тахминан ошо Дилшат өзү кылган экен, мен өлтүрүп койдум деп. Бул каргашалуу окуяга байланыштуу коомчулукта ар кандай кайчы пикирлер айтылып, талкуулар жаралууда. Маркумдун эжесинин айтымында кылмышка шектүү болгон жаран менен сиңдиси 2021-жылы расмий түрдө ажырашкан. Ажырашуудан кийин ал адам Орусияга иштегени кеткен. Ал сиңдиме дин жагынан да, мыйзам жагынан да эч ким эмес болчу. Ортодо нике күбөлүгү да жок болчу деп кошумчалады. Азыр күйөө бала менин хатыным мен менен жашап туруп, башкасы менен телефонду тутуп алдым, там башкасы менен нема кылып алды депти. Жок. Күйөө бала тергөөдө аялым мен менен жашап туруп, башкасы менен телефонду тутуп алдым деп көрсөтмө бериптир. Тахминанын жообун берген. Мыйзамдуу нике күбөлүгү да жок эле. Ал сиңдиме азыркы учурда бөтөн адам болгон. Ошондо бөтөн адам келип сиңдимди өлтүрүп койду. Тахминеге у просто чужой человек. Беган адам как бы келип өлтүрүп койду. Эримасада. 28 жаштагы Тахминанын артында бир уулу жана бир кызы калды. Учурда алар тай энесинин колунда тарбияланып жатат. Маркум келиндин апасы Мукадам Нуралиева ошол учурда Орусияда эмгектенип жүргөн. Ал кызынын кайгылуу кабарын уккан соң 4 январ күнү Кыргызстанга кайтып келген. Маркумдун жакындары бул кылмышты жасаган адамга мыйзам чегинде эң катаал жаза берилишин талап кылышууда. Kızımdan köyü bala ajrashganiga 4 yil bo'ldi. Javobini berib oldu. U Rossiyaga ketib 2 marta uylandi. O'sha O'zbekistonlik. Meni bolalarim yetim bo'lmasin, birovni qo'liga qolmasin deb bu turmush qurmadi. Kelib buni yashayman deyaverdi. Bu yo'l yo'q. Yashaydigan gap aytmaganda endi yo'l yo'q gap aytgan. Meni ejam tez yetibki Tahmini komada dedi, men öldü demedi menga. Kesem ölüp koptu. Bir oğul, bir kızı var. Kattası 10 yaşar, kiçigi 8 yaşar. 28'e endi kiruvdi bana. O şunu ağır ceza beriyler, koma beriyler. Benim balamı, Gülday balamı yedi. Bu iki balam menga kaldı, karar kılaman endi men. 2026-жылдын 3 январ күнү Сузак. Менин оюмча айыппулду сөз түрдө кош керек. 60 миң сом болобу, 80 миң сом болобу. Андан сырткары тескөөчүгө, кармаган тескөөчүгө бир нече пайыз бөлүш керек да. Анткени андай кылбасак, коррупциялык кандай айтсам, рисктер көбөйөт. Ал ачык сөз, аны деле билесиз туурабы. Мисалы, мас айдоочунун кармаса, ал мамлекетке 80 миң төлөбөй, ошол эле тескөөчүгө 15 миң сом төлөп, ошол жерден кетип калат. Кандай ойлойсуз? Болот Адылбек, сиз менен чогуу бул багытта көп иштер жүргүздүк, билесиз, мынакей сиз да анан туура айтасыз. Биз азыр ар бир инспекторубуздун эмесине боди камера тактык. Боди камера менен инспекторубуздун кызмат кылган баарын көзөмөлдөп, мониторинг кылып, биздин эме команд центрде иш жүргүзүлөт. Анан штраф боюнча
обязательно 31 статьяда көрсөтүлгөн штрафтар боюнча биз ал боюнча мисалы азыр сиздер сунуштап аткан только укугун ажыратып эмес штраф санкцияларды мисалы жеке жарандарга 100 миңге дейін көтөрсөк болот, юридический лицолорго 10 миң показательге дейін көтөрүлсө болот. Сиздер менен иштейли, карайлы, бул жерде